11 майдан бери Бишкекте санитардык талаптарды аткарбаган ишканаларга 1 миллион 200 миң сомдон ашуун айыппул салынды. Бир айга жетпеген убакытта 4,5 миңдей объект текшерилди. Саламатсыздарбы? Сиздер кечемести көрүп жатасыздар. Студияда Венера Осмокеева. Мына ушул темада бүгүн бизге маек куруп берүү үчүн Свердлов райондук администрациясынын башчысынын орун басары Мырзакматов Садык Токтосунович келип отурат. Саламатсызбы, Садык Токтосунович? Студиябызга кош келипсиз. Азыр биз маегибизди баштаардын алдында сизге мына ушундай суроо бергим келип атат. Жогорудагы бизге айтылган маалымат жалпы Бишкек шаары боюнча да, ал эми ошол сиздердин Свердлов районундагы абалга токтоло кетсеңиздер, канча объект текшерилди, канчоосунун эрежеси баягы санитардык талаптарга жооп бербегендиги аныкталды? Саламатсыздарбы? Свердлов районунун жайгашкан чарба субъекттери тарабынан эпидемияга каршы жүргүлүп жаткан чараларды сактоо боюнча мобилдик топтордун иши тууралуу маалымат берип коеюн. 13 майдан бүгүнкү күнгө чейин 1621 чарба субъекттери текшерилди. Анын ичинен санитардык эскертүүлөр 137 чарба субъекти берилди. Бүгүнкү күнгө 76 протокол түзүлүп, 313 миң айыппул салынды. Булар эми сиздер билесиздер, бизде Свердлов районунда өтө ири базарлар, Дордой базары, Аламедин базары, Татан базарлары бизде. Биз аларда күнүнө 4 мобилдик группа түзүп, СГСН, МЧС, милиция кызматкерлери болуп, күндө рейд жасап турабыз. Ошондой эле элдерге базарларга барып, бизде соода базарларына барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз азыркы күндө. Мына ошол ишкердик чарбалардын эң эле басымдуу бөлүгү ошо санитардык талаптарга жооп бербеген кандай багыттагы ишкердик чарбалар катталып атат? Соода түйүндөрүбү же тамактануучу жайларбы? Көбүнчө бардык жерде эле элдер маскасыз, бирок биздин базарларда бизде билесиз, гум, сум, алардын бардыгында санитардык норманы сактоо аларда болуп жатат. Деги антисептик, тепловизор бардыгы аларда бар. Көбүнчө эле биздин элибиз масканы именно ушул базарларда тагынбай коюу көп болуп атат. Кафелерде болсо көбүнчө азыр жаңы ачылып, элдер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан байланыштуу 50 адамдан көп отурган жерлер аз эле болуп атат. Бирок ага карабастан санитардык норма сактоо болбогон үчүн биз айыппул салып атабыз. Мына ошол жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, 50 адамдан ашык кардарга кызмат көрсөткөн тамактануучу жайлардын ошо санитардык норманы сактабагандыгы боюнча канча бир факт аныкталды сиздердин район боюнча? Биздин район боюнча бүгүнкү кечээки күнү эле айтып коеюн, кечээ бизде кечки рейд болуп, Аламедин кичи районунда шашлык бар деген жерде бир 3 миңге штраф салдык. Ушу именно санитардык норманы сактабаган үчүн. Азыр көп жерлерге барсаңыз эле бир дистанцияны сактабай, например, жыш отурган жерлер көп болуп атат. Кээ бирки жерлерге барсаңар, атайын жазып коюп атат, 2 адамдан отургула, дистанцияны 2 метрден отургула деп. Ошон үчүн биз андай кафелерде эмес, именно антисанитардык сактабаган кафелерге айыппул салып атабыз. Түшүнүктүү. Мына өзүңүз маалым болгондой эле, өзүңүзгө эртеңден баштап ушул бала бакчалар ишке кирүү алдында турат. Анан ушул мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санитардык абалын көзөмөлдөө жааты кандай колго алынып атат? Эртеңден баштап бизде район боюнча 27 образовательный школдор и 17 садиктер бар. Азыркы күндө если 8-ден баштап иштей баштаганда бизде райондо 1760 балдар чыгат экен садикке.
Алардын сотрудниктери 353 адам. Азыркы күндө ал жерлерге бардыгына дезинфекция кылынып, уже садиктер даяр. Ошол жактагы бала бакчалардагы санитардык талаптарды сиздер дагы күнү кандай эрежеде, кандай тартипте текшерип турасыздар? Ал жердин садиктин заведующийлердин баарын чогулуп түшүндүрмө иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде антисептиктери бар, тепловизорлорду бардыгыныкы бар, даяр. 8-ден баштап иштей баштайт. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көзөмөлгө алабыз. Түшүнүктүү. Анан ушул жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу маселесинде райондо сиздерди эң эле түйшөлткөн маселе эмне болуп жатат азыркы учурда? Эң эле түйшөлткөн маселе бизде ушул биз азыр айтып кеткендей, бизде ири базарларда маска таамагандык болуп атат. Себеби Жарандардын өздөрүнүн жоопкерчилиги. Сатып алуучулар ошондой, жарандар ошондой болуп атат. Ал жерде сатып аткандардын бардыгында уже антисептиги бар, тепловизорлори бар. Алар өзүнүн санитардык норманы сактап атышат. Биздин өзүбүздүн жарандарыбыз көбүн эсе ушу маска тагынбай бузуп атат да. Түшүнүктүү. Анан ушул күнүгө текшерүү иштери жүргүзүп атат деп атасыздар, рейдтер жүрүп атат деп атасыздар. Анан ушул жаатында ишкерлик чөйрөнүн укугун коргоо маселеси кандай колго алынып атат? Биз ишмерлерге эч кандай проверка кылбай эле турабыз. Буларга биз биринчи түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз, именно санитардык норма боюнча. Биринчи биз аларга эскертүү берип атабыз, предписание. Андан кийин барып штраф салып атабыз. Ишкерлерге биз тоскоолдук кылбай эле турабыз. Иштеп атышат. Азыр почти 80-90% ачылды. Кафелер иштеп атат, базарлар иштеп атат. Жок, ошо текшерүү иштеринин жүрүшүндө дегенимде, мындай дароо эле айттырбай эле барып басак алмай деген жок, биринчи барып эскертүү бересиздер, эскертүү иретинде. Анан эгерде кийинки дагы текшерүүдө ошол санитардык нормалар аткарылбаган болсо, анан айып саласыздар да, ошондойбу же кандай? Биз биринчи биз өзүбүз эле барбайбыз, биз мобильный группада биргеликте барып эскертүү беребиз. 3 күндөн кийин барып анан штраф пулду салабыз, акчасын. Биз барып эле басак алып, аларды текшерип, андай жок. Эгерде ошол текшерүүчүлөр тарабынан кандайдыр бир туура эмес кадамдар болгон болсо ишкерлерге каратачы, же ишкерлер ошо ишкерлик чөйрөлөр тарабынан, ошол эле соодагерлер тарабынан кандайдыр бир нааразычылыгы болгон болсо, кайсыл жакка кантип кайрылса болот? Ишкерлер биз барып түшүндүрмө иштери жүргүзгөндөн кийин бардыгы түшүнүп менен кабыл алып атышат. Андай жалоба жок. Менимче бул багытта атайын түз байланыш уюштурулган, кыска номерлүү. Ошо маалымат бере кетсеңиз, баягы маалыматы жоктор адамдар дагы бар да. Булар Бишкек мэриясында түз линия уюштурулган. Мэрияга кайрылса болот. Кайсы номер аркылуу кайрылса болот? Номерду мисалы бизде Свердлов району боюнча 36-07-07. 36-07-07. Жакшы, анан берүүбүздүн соңунда жалпы эле жарандарга, ошол ишкерлик чөйрөгө кайрылууңуз сиздин? Биздин личный кайрылуубуз ушу биздин Кыргызстандын жарандарынан суранат элем, маска кийиңиздер. Обязательно коомдук жерлерге барганда масканы чечпей, санитардык нормаларды сактаңыздар. Түшүнүктүү. Анда рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, биздин чакыруубузду кабыл алып, ошол сиздердин райондо жүрүп жаткан санитардык эрежелердин сакталышы боюнча кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер кече эмес программасын көрдүңүздөр. Бул сааттагы берүүбүздө Бишкектин Свердлов районунда ишин жанданткан ишканалардын санитардык абалы жана аларды көзөмөлдөө боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу маектештик. Бизде конокто Свердлов райондук администрациясынын башчысынын орун басары Мырзахматов Садык Токтосунович болду. Каналдан алыстабаңыздар.